Семья үчүн, үй бүлө, балдардын келечеги үчүн. Сбербанкта жүрөбүз, буйрукса 2 клиентти сделкага даярдап атабыз. На 12 миллион 389 мың общий стоимость квартира болду. Куттуктайбыз. Үй алам деген бул ар бир адамдын өзүнүн оюнда бар, ошо менен ойлонуп келет да. Сиздер ушул чечимге кантип келдиңиздер? Семья үчүн, үй бүлө, балдардын келечеги үчүн. Биз эртең келечек үчүн ушуну алдын алып атабыз. Махабат эже, батирлүү болуу сиз үчүн эмне? Мына жолдошум айтып кетип аткандай, келечек үчүн балдарыбыз жок дегенде кенен жүрүп, бирөөдүн үйү да өзүңдүн үйүң. Анан мисалы үйдү алдыңыздар, канча жылда төлөп бүтөбүз, кандай жол менен деп ойлоп атасыздар да? Үй башчысы катары сизге айтып коеюн. Бизде эми Кудай буйрса 3 жылга коюп атабыз. Өзүм деле алдын ала айтуу кыйын, ошондой болсо деле мен азыр туура деп ойлоп атам. Алгыла акчанын күчү жыл сайын былтыркы акчаң быйыл уже эчтекеге жарабай калып атат. Кыймылсыз мөл менен гана сактап калганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Акырын алат экенбиз да, баары алышка туура келди да. Бүгүн баштай бергиле кадамды. Бул инвестиция, будан күйбөйсүңөр. Батир алсам албасам деген суроого өзүбүздүн кардарыбыз жооп берди. Ошондуктан келиңиздер, биз сиздерге батир алганы жардам беребиз. Ассаламу алейкум.